Салам. Жакында эле депрессияга каршы инфантилин деген ойдон чыгарылган дары тууралуу талкуулап калдык. Көпчүлүк стресс баардык оорулардын себеби деп эсептейт. Ошондуктан стресстен арылууга көптөгөн методдор ойлоп табылууда. Бир адам 40 жылдан бери ичкен 74 жаштагы таятасын мисалга келтирген экен. Ал текшерилгенде боору менен өпкөсүнөн башка органдары чың болуп чыккан. Дарыгерлер муну анын жашоосунда стресстин жоктугу менен түшүндүрүшөт. Бирок албетте, алкоголь же укмуштуу дарылар аркылуу стресстен качууну сунуштабайм. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Анда ден соолукту талкалаган стресстерге кантип каршы тура алабыз? Элчи Павел эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла деген. Тынчсызданууларды Кудайга тапшыруу бул стресстен коргонуунун эң жөнөкөй жолу. Эгер ага баардыгын тапшырсаңыз, Кудайдын тынчтыгы жүрөгүңүз менен ойлоруңузду сактайт. Угарман, Кудайга ишенип, тынчтыкта жана ден соолукта жашаңыз.